суроо. Бул сөздү латын тилинен которгондо төмөн, таштоо, ыргытуу деген маанилерди берет. Бул сөздү латын тилинен которгондо төмөн, таштоо, ыргытуу деген маанилерди берет. 4 муундан турган бул сөздү жазып бериңиздер. Барытынан башталат 20 апайлык суроо. Манас эпосунда Алмамбет, Чубак, Сыргак, Көкчө, Музбурчак баш болгон Манастын бел байлаган баатырлары Кытайдын дал ушул көзгө атаар бергенинин колунан окуушат. Сөз кайсыл каарман тууралуу болуп жатат? Барытынан баштап 9 апайлык суроо. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен бул сөздү кезиктирүүгө болот. Ал эми 19-кылымдын башында адамдар бул нерсени пайдалана баштагандыктан натыйжада киттерге болгон аңчылык төмөндөп кеткен. Сиздер 3-үндүү катышкан бул сөздү жазып бериңиздер. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жол повестинен бул сөздү кезиктирүүгө болот. Ал эми 19-кылымдын башында адамдар бул нерсени пайдалана баштагандыктан натыйжада киттерге болгон аңчылык төмөндөп кеткен. Сиздер 3-үндүү катышкан бул сөздү жазып бериңиздер. Барытынан башталат 40 апайлык суроо. 2012 жылы тартылган тасмалардын биринде башкы каармандар учак кырсыгы себептүү белгисиз аймакта калып кетишет. Мына ошондо жарадар болгон адамды дарылоо үчүн командир ушул буюмду бузууга буйрук берет. Бул буюмдун атын 2 туюк муундан турган сөз менен айтыңыздар. Мүмкүн болсо бир кайталаганда окуп же жазып алганга аракет кылыңыздар. Себеби шарт ушундай. 2012 жылы тартылган тасмалардын биринде башкы каармандар учак кырсыгы себептүү белгисиз аймакта калып кетишет. Мына ошондо жарадар болгон адамды дарылоо үчүн командир ушул буюмду бузууга буйрук берет. Бул буюмдун атын 2 туюк муундан турган сөз менен жазыңыздар. Баары кырдан башталат 50 апайлык суроо. Кино режиссер Такеси Китано тарткан комедиянын каарманы жер алдына түшүп кенч издемекчи болот. Жер алдына түшөр алдында ал X-ти өзү менен ала кетет. А бирок ал механика менен иштегендиктен натыйжада каарман жер алдында жагууда калып кетет. Сиздер X ордунда катылган сөздү жазып бериңиздер.